Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Эч качан оорубай, жакшы ден соолукта болуңуздар. Улуу Британия боюнча тарыхты улантабыз. Чоң ушундай тыныгуу алдык бул жерде, бул сериалдан, анткени аябай көп геосаясий ар кандай нерселер болуп жатты. Бирок Британиянын тарыхы аябай бай жана мол да, ошон үчүн ушуну дагы бир караганга өтөлү. Негизи ошо өткөндө Индияны басып алганы менен токтодук элек да. Улуу Британия Индияны басып алды. Колониясын кеңейтип баштайт. Пит Индиядагы тартипти орнотуп, Остин компаниясына көзөмөл орнотот. Пит деген ушул бир Британиянын кызматкери мамлекеттик. 1784 жылы Типу Султанды жеңет, анын аймактардын жарымын жоготот албетте ал султан. Ушул улуу Могол империясы болгон, биздин ата бабаларыбыздын, биздин туугандарыбыз, Захриддин Бабурдун кишилери Индияны басып алып туруп, улуу Могол империясын, Моголстанды түзүшкөн. Ошол Моголстан султандары акырында жаңы технологияларга өтө албай, жаңы башкаруу системасын киргизбей, реформа жасабай, жыргап, ушу кичине өзүн койруп коюшкан. Ошон үчүн Индия британиялыктарга жеңилип калат да. Британияларга жеңилип, жартылай Британияны бир убакта баягы Индияны басып албай, Британиядан атайын ушундай кичинеден бир мамлекеттин бир султанатты, экинчи раджа аймагын ушинтип акырындап ошо Индияны басып алышат дагы. Анан Индия акырында акырындан толугу менен ошо Британиянын кармагына өтүп кетет. Австралияны да басып алышат. Австралияны ошол кездерде британиялыктар жаңы баягы колонияны негиздешет. Акырындап Австралияны ошо башка ачкандар аябай коркушат. Австралия аябай мындай адамга жашаганга мүмкүн эмес аймак. Аяктан ар кандай ошо жөргөмүштөр, жыландар, баягы чаяндар, суу астында крокодилдер жана башка ушундай нерсе болгондуктан өлө эле жаман көрүшөт Австралияны. Бирок басып алып колония кылып, Австралияга баягы Англиянын падыша айымына жазышат катты. Ушул жерге эң күнөө батырган адамдарды көчүрүш керек экен. Бул жерден жашоо кыйын, өлүп калса болот. Кичинекей чиркей чакса да, жөргөмүш чакса да, эмне чакпаса да адам өлө берет экен, кыйналат экен бул жерден жакшы. Ошон үчүн ушу Британиянын түрмөсүнө айланталы деп Австралияга көптөгөн ошо баягы түрмөгө түшкөн ар кандай каракчыларды, соттолгондорду, саясий соттолгондорду, оппоненттерди, мисалы үчүн королдуктун оппозициясын бүт ушул Австралияга жибере башташат да. Ошол кезде Франциялык революциясы болуп, 1789-жылы анын таасири Англияда берип, либералдык реформалар ошо өтө кооптуу деп падышалык Британиялык аны токтотуп блоктойт. Анткени ойлошот, бул азыр Франция ушунчалык бирди төгүп атат, королдуктарды бузуп, ошондуктан Франциянын идеялары Британияда болбош керек деген ушундай ой менен ар кандай иш аракеттерди жасап, аны мындай либералдык реформаларга бөгөт коюшат да. Анан ошол жерде Виктор партиясы бөлүнүп, Фокс деген, Гай Фокс деген таасирин жоготот. Гай Фокс ошо королдукту биз жок кылабыз деп парламентте ошонун маскасын, Гай Фокстун маскасын көрсөңүздөр керек. Ошол кезде Британиянын королдугун жардырам деп, депутаттар жардырам деп ушундай парламенттин астына чоң ушундай баягы ок дарыларды жыйнап, алар жардырам деп жатканда аны кармалышат, жардырганга мүмкүнчүлүк беришпейт. Анан ошол Гай Фоксту системага каршы күрөш катары символ кылып, бүгүнкү күнү анын маскасын бүт анонимдер кийип жүрүшөт. Ви бул Вендетта деген кинодо чыккан, ошол Гай Фокстун маскасы менен жүргөн киши жөнүндө. Ушундай адам болгондо өзү ушундай символ болуп калды да, бул бекитилген жаман системага каршы күрөш катары. 1793-жылы Франция менен Англия согуш башташат. Согуштан Англия деңизден үстөмдүк орнотот жана Франция утула баштайт. Англия болсо өзүнүн флотун бүт дүйнө жүзүнө жаят да. Ички кризистер болот. Мисалы үчүн
хабиас корпус мыйзамыны токтотулат. Ушундай бир ар кайсы ички королдуктун бийлигин чектеткенге аракет кылышат. Буржуалар бийликке келишет. Алар албетте лорддорду бир аз баягы кыса башташат да. 1797 жылы аракачкы банк кризиси болот. Банк кризиси болгондо ошол жылдары 18-кылымда, 19-кылымда акырындап баягы 16-кылымдан баштап аралашкы ошо азыр бизде болуп атпайбы ар кандай биткоин, мемкоин, МСН койн так ошондой мурун ошо Голландиядан башталган гүлдөрдү сатып башташкан, гүлдөрдүн биржасын түзүшкөн, ошондой эле баягы пирамида кылып туруп элди алдап ушундай нерселер болуп кеткен да. Анан ошондой нерселер Британияга да көчөт. Британияга көчкөндө ошол жерден анан акчаны бере алышпай, акчаны төлөй алышпай банктар, акчаны төлөбөй, маяналарды төлөбөй ошол материалдын көтөрүлүшү болуп кетет. Жана ачкачылык болуп кетет Британияда. Мисалы үчүн ошол кезде Англия атайын эле, мисалы үчүн Ирландияда жашаган кишилер Түндүк Ирландия эч качан баш ийбегендиктен ал жерден аябай катуу кризис, алгачкы ошол ачкачылыктарды жасай баштайт. Британия өзү мындай кичине бул католиктердин саны өсүп атат, католиктердин санын азайтыш керек деп көп учурда аларга ошо тамак бербей, жардам бербей коюшат. Ошондон ачкачылык болуп бир топ киши өлөт да. Ошон үчүн мисалы үчүн ирландыктар эмгичекте чекте британиялыктардын, англиялыктарды өтө жек көрүшөт да. Эмгичекте чекте ушундай карама каршы ушундай ойлор бар да. Анан албетте Ирландияда көтөрүлүш болот ошол ачкачылыкка 1798-жылы. Аны катуу Бириккен Ирланддар кыймылы кандуу басылган соң 800-жылы Ирландия менен Англия бириктирилет кайра. Британия кайра өзүнө бириктирет ошол Ирландияны. Ошол ирландыктар британиялыктардан өтө чоң жапа чегет да. Анан 3-сорт адамдар катары каранып, 2-сорт адамдар катары. Британиялыктар эч качан ирландыктарга өзүнүн эгемендүүлүгүн бербей, алардын тили бир болсо да өзгөчөлөнөт. Бир топ өзгөчөлөнүшүн жек көрүп британдыктар өзүнүн маданиятын кысып салып ушинтип аябай кыйнай беришет да. Анан Ирландия жана Британия королдугу түзүлөт. Бирок Ирланд католиктери саясий укуктарын ажыратылат. Бирок ошондо дагы ирландыктар кол кое берген эмес. Эмгичекте азыркыга чейин ИРА деген кыймыл бар Ирландияда. Ошо Британияга каршы күрөштү алып келет. Кээ бир учурда ошо 20-кылымда да көп террордук аябай согуштар болгон да. Түндүк Ирландия менен Англиянын өкмөтү ортосунда. Англия Франция менен тынчтык орнотуудан баш тартып, Нельсон Балтика деңизине күч менен кирип, нейтралдуу өлкөлөргө каршы чара көрөт. Адмирал Нельсон акырындап баягы ошо Франция менен согушта уланта берет. 1801-жылы Англия кайрадан жалгыз ошо Франция менен душман катары калып калат. Ошо менен бирге европалык өлкөлөр, көрүп атасыңар картада, геохрон картасында акырындап ушу бүт дүйнөдө колонияларды орното беришет да. Ошентип Британия аябай катуу өсүп кетет. Карасак акырындап ошо 1800-жылдары Британия ошо бүт кызыл менен белгиленген. Түштүк Америкада бир колония, азыркы Гаяна, ошо Венесуэла тарапта. Карасак ушу Канадага чейин тарап кетет. Канада үстү жагын кармап кетет да. Ар кандай ошо Канаданын азыркы штаттарына. Дагы Индияны толук басып алат. Ошол заматта Африканын ошо Түштүк Африка бөлүгүн басып алат. Ушул жерде буга чейин голландыктар келип туруп өзүнүн өлкөлөрүн түзүшкөн болчу, өзүнүн баягы колонияларын. Ошол колонияларды багынтат Британия. Австралия, Тасмания аралдары, Шри-Ланка аралдарын басып алат. Шри-Ланкадан Британия аябай көп чай өндүрүп, чайды дүйнө жүзүнө сата баштайт дагы. Ошол чайды Британия дүйнө жүзүнө жайылтат да ошол жылдары дагы. Ага чейин эгерде Кытай чайды жайылтса, бул жылдары Британия өзүнүн баягы Earl Grey деген маркасын жасап туруп, ошо бергамот кошулган чай менен ошо бүт дүйнө жүзүнө сата баштайт дагы. Кыргызстанда да ошо чай маданиятын алып келишет да. Катуу ошо британдыктар өзүнүн чайын бүт жерлерге сата баштайт, тыга баштайт да баарына. Колонияларга өзгөчө баягы анын карамагынын астында жашаган адамдарга багынган ошол чайды сатып аябай кыйнашат. Анан Наполеонго каршы күрөш башталат. Адмирал Нельсон Наполеон менен
1801 1814 жылдары. Ошол жерде Англия ар кандай ошо биримдиктерди түзүп, Орусия менен бир кездерде чогуу болуп, ошо ар кайсы королдуктар менен чогуу болуп, Францияга каршы чыккан. Трафальгар жеңиши болот. Ошол Наполеон бүт Европаны басып алгандан кийин, Орусияга барып, Орусияны чаап келгенден кийин, Москваны өрттөп келгенден кийин, ушу өзүн аябай кыйын сезип, ушу император болуп Франциянын, Польшаны мамлекетин түзүп, кайра конституциясын жазып, Европа конституцияларын жазып, бүт басып алган жерлерге цивилизация таратып, Наполеон бирок өзүн император сезип, диктатор сезип калып, кичине аша чаап кете баштайт дагы. Бирок бир гана ошо Британия ошол кезде ага баш ийбейт толугу менен. Анан ошол Британия менен аябай катуу согушка барып, Ватерлоо деген жерден ошол британиялыктар жана Франциялык флоту согушат. Ватерлоодо 1815 жылы Наполеондун доору аяктайт да, Наполеон ошондо жеңилет Ватерлоодон. Жеңилгенден кийин ошо мындай өнөктөш союздаш мамлекеттер баары ошо Франциянын ролун азайтып, Наполеонду кайра ошо кичинекей бир аралга, ыйык Елена деген аралга отургузуп коюшат дагы. Анан кээ бир тарыхчылардын сөзү боюнча британиялык агенттер, ошо королдуктун кишилери Наполеонго уу беришет, атайынбы же атайын эмеспи, бирок Наполеон кийин ошо бир тарыхчылардын ою боюнча атайын уулантат, кыт менен уулантылат да. У коргошун менен. Коргошундун баягы кошулмалары же өзүнүн ачыткысы адамды аябай кыйын уулантат да. Анан ушинтип акырындап Наполеон ошондой жерден күнүн аяктай баштайт. Анын доору кетет. Англия болсо Мальта, Цейлон, Гаяна, Сейшел, Табаго жана башка колонияларды ээлеп, ошо дүйнөнүн империясына айланып, ушинтип чоңоё баштайт да. Ички кризистер болот. Албетте согуш, Франция менен согуштан кийин эл арасында нааразычылык күчөйт. Анткени ушул согушту шылтоо кылып туруп, Англия королдугу аябай катуу баягы салыктарды көбөйтөт. Салыктардын мындай элестеткиле, баягы жөн жүрсөң согушка деп жыйнаган салыктарга макул болсоң, элим согушуп жатат, макул ушул салыкты төлөй берейинчи десең, анан согуш бүткөндөн кийин дагы эле баягы эле салык турат да. Эч ким ошол салыкты алгысы жок. Эл ушуга аябай жини келет, айтат, согуш бүтпөдү, салыктарды алгыла деп. Дагы ачарчылыктар болот. Ошо Британия ошол ачарчылыкты баспай, кайра эле ошол Ирландияны дагы экинчи ачарчылыкка учуратып, миллиондогон адамдардын өлүгүнө алып келип, көп тарыхчылар айтат, британиялык башчылар ушуну атайын кылган деп. Атайын кылган, элдин санын азайталы деп, ачкачылыкка жол берген деп жатышат да. Негизи колониялардан тамак аш алып келип, тез багып коюшу мүмкүн болчу ирландиялыктар дейт, бирок ага кылган жок да, аракет кылган жок. Анан ошол нан мыйзамдарын чыгарып, калктын турмушун оорлотуп, мындай бир топ эле мындай басмырлагандан кийин, бийликке жооп катары хабеас корпусту токтотуп, ошо митингтерди жана курал алып жүрүүнү тыюу салып, ушундай катуу эле элди басмырлап жатты да. Анан 1819 жылы Манчестерде эл толкуп атканда, Питерлоо деген ошо деп аталат ушул тарыхый нерсе, элге ок атылат митингтерди токтотуш үчүн. Анан 1829 жылы ошол Ирландия кырымы аябай күчөйт. О'Коннелл деген баш болуп, адам ирландык, ошол парламентке кирүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алышына алып келдирет да. Ушундай чыгып атып, каршы чыгып атып, талап коюп атып, кээ бир учурда курал колдонуп атып, ошол католиктердин ошол мыйзамдык укуктарын, саясий укуктарын кеңейтишет парламентте. Анан диний кысымдын азайышына алып келет, бирок Ирландия маселеси такыр чечилбейт да. Ирландия баары бир эми-кечекте, мисалы үчүн Ирландия Британиянын мындай жарасы деп эсептелинет да. Ошол кезде да ушу күчөгөн. Парламенттик жана шаардык реформалар болот. 1832 1835 жылы. 1832 жылы шайлоо системасына реформаланып, парламентке эл кеңири ошо кирет да. Анткени ылдыйкы парламенттин мындай палатасы пайда болот. Ал ошол өкүлчүлүктөрдүн палатасына жөнөкөй эл катыша баштайт, саясатка катыша баштайт да. Демократия мындай эл талап кылып, демократияга жетишет. Британияда королдуктун укуктарын азайтат.
лорд палаталарының баягы мындай аристократтар, улгайган ошо баягы байлардын балдары, мурунку элитанын балдары ошолордун палатасына каршы өкүлчүлүктүн палатасы түзүлөт да. Жергиликтүү шайлоого укук берилет. Радикалдар бул реформаларды жетишсиз деп эсептейт дагы, көбүрөөк баягы артыкчылыктарды королдуктан талап кыла баштайт. Анан ошол кезде Англияда либералдашуу деген болот да. Либерал бул деген мисалы үчүн Орусия телеканалында либерас деп баягы гей деген маанини билдирбейт. Бирок либералдын арасында гейлер толтура, бирок негизи либералдык багыт деген башканы билдирген да. Бул азыркы мисалы үчүн ошо Англиядагы консерваторлор жана АКШдагы ошо республиканецтер бул деген ошол классикалык либералдар деп эсептелинет. Булар деген баягы эркиндикти талап кылат, мамлекетти карайт, мамлекеттин түптөлүшүнө чоң ушундай салым салат, бирок ошону менен бирге элдин укуктарын кеңейтүүгө талап кылат. Эл менен королдор кеңешиш керек болот. Эл менен ошо лорддор да кеңешиш керек болот. Мыйзам кабыл алганда элдин пикирин билип коюу парыз болуп калат да. Ушундай аракеттер башталат. Англия Франциядагы июль монархиясын тааныйт. Англияда мисалы үчүн ошо Францияга жеңгенден кийин Францияда королдукту калыбына келтиргенге аракет кылышат. Ошондо Наполеон үчүнчү кайра ошол монархия катары өзүн орноштурганда аны Британия таанып макулдугун берет да, ошо мейли болгула деп. Греция жана Латын Америка республикаларынын эгемендүүлүгүн колдойт. Аякта дагы революциялар башталат Түштүк Америкада. Вик жана реформисттер бийликке калат албетте. 1837 жылы Вильгельм 4 каза болуп, такка Виктория деген хан патшайым келет да. Анан Виктория деген хан патшайым 1837 жылы жашаган, 1901 жылга чейин. Ошол хан патшайым өзүнчө Англиянын гүлдөшүнө, догооруна келип калган хан патшайым да. Бул деген аябай тим эле мындай адеп ахлактуу мындай аял болчу. Аябай тим эле тыйчы да ошо Англияда бүт элдердин баягы өтө эркин, жыныстык эркиндикке каршы чыккан да. Ар кандай баягы азыр айтат го, ар кандай жыныстык эркиндик керек деп батышта айтышат го. Аялдар жеңил кийинишет жана башка. Ушунун баарына тыюу салат бул аял. Баарына узун көйнөк кийдирет, кыздарга, эркектерге ошо атайын этикетти үйрөткөнгө талап кылат. Ушул кезде Викториялык Англияда Англиянын этикети пайда болот да. Англиянын этикети пайда болуп туруп, джентльмен деген сөздүн түшүнүгү пайда болот. Джентльмен деген бул деген жакшы адам, мындай абийирдүү, ахлактуу, өзүнүн баягы жүрүм турумун түз кармаган адам деген сыяктуу болот да. Мырза деп эсептелинет. Джентльмен деген эмгичекте ошону билдирет. Мисалы үчүн аялдарга дайыма мамилеси жакшы болуш керек. Эч качан тарынтпаш керек эч кимди, баягы алсыздарды коргош керек. Ушундай күчтүү адам болуш керек. Билим алуусу жогору болуш керек деген ушул эрежелер ошол кезде пайда болгон да. Анын атайын мисалы үчүн вилка, бычак менен ошо Франция кардинал Ришелье биринчи ушул эрежелерди койсо, Англияда бул эрежелер дагы өтө мындай чоң бийик туу даражага жетет дагы. Анан англиялык мисалы үчүн костюм дүйнө жүзүндө мода болуп калат да, Францияны жеңгенден кийин. Англиянын мисалы үчүн кайсы колдо вилкени, айрыны кармаш керек, кайсы колдо бычакты кармаш керек тамак жеп атканда, кантип кайсы тарапка мисалы үчүн ушул табакты эңкейтиш керек. Мисалы үчүн суюк тамак жеп атканда, табактын кайсы четинен кашык менен алыш керек, кайсы четинен вилка менен алыш керек. Бүт ушул эрежелер Виктория кезинде орногон да. Ошондо Англия аристократиялык мамлекеттен демократиялык мамлекетке карай өнүккөн. Аристократтар күчүн жоготот. Элдер негизи ошо жөнөкөй элдер көп укукту ала башташат. Буржуалар, бай адамдар жөнөкөй элден чыкса, алар дагы баягы лордко окшогон укуктарга ээ болуп башташат да. Чартисттер кыймыл болот. Нан мыйзамдары жокко чыгарылат. Нан мыйзамдары мисалы үчүн чектөөлөр болчу нанды сатууга, жасоого. Шайлоо реформалары болуп кетет. Шайлоо эми баягы кандай өтүш керек, ал боюнча мындай эрежелер түзүлөт да. Демократиялык эрежелер түзүлө баштайт 1867, 1884 жылдары. Ошондой эле аябай баягы илим, жаңы ушундай
илим академиясы түзүлөт да. Ар кандай илимпоздорго жол берилет, аларга өзгөчө сый болот. Илимпоздорго, табышкерлерге, мисалы үчүн ушундай жаңы машинелерди ойлоп тапкандарга, технология ойлоп тапкандарга ошо Британияда ошол кезде аябай катуу ушундай колдоо болот да. Жер реформасы болот. Жөнөкөй эл жерди лорддордон сатып алганга укук алат. Жөнөкөй элдин укугу кеңейтилет жерге жана жеке мүлк сатып алганга. Армия реформа болот. Армиянын колуна жаңы мылтыктар түшөт, алыс аткан. Мылтыктардын аябай эволюциясы болуп кетет ушул жерде Британияда. Мисалы үчүн ошо Британияда эң көп армияга винтовкаларды бере башташат да. Мындай винтовка деген бул деген ичи мисалы үчүн жылмакай эмес, атайын кесилген, спираль сыяктуу кесилген ушундай мылтыктар. Алыс атат. 40%га ошо атуунун аралыгын көбөйтөт жана дыкат тиет максатка. Ошондой нерселер пайда боло баштайт. Анан добуш берүү системасы реформаланат. Бюллетендер кирет, плебисцит деген түшүнүктөр пайда болот. Сырткы саясат жана колонияларды кеңейтүү күчөйт. Британия ушул жылдары жаңы технология, жаңы мылтыктарды колго алгандан кийин ошо аябай катуу мындай өзүнүн алдыга жылдырат армиясынын күчүн. Ушул жерден Крым согушу башталат. Англия Осман империяга өнөктөш болгондон кийин, Осман империя менен негизи ушундай өнөктөштүк келишимдер бар болгондон кийин ошо бир нече мамлекет Европада, анын ичинен ошо Британиядагы, анын ичинен ошо Франциядагы, башка ошол Германия мамлекеттери баары ошо Крымды кайра Осман империясына кайтарыш үчүн Орусия менен согуша башташат. Ушул Крым согушунда мисалы үчүн алгачкы нерсе балаклава ошол жерден ойлонуп табылат да. Мындай атайын көздү жапкан, баарын жапкан ушундай баш кийим. Крым согушунан аябай кандуу болот. Аябай мына көп жаңы технологиялар ойлоп табылат да ушул согушта. 1853 жылы, 1856 жылы ушул болот. Анан Индияда сипай көтөрүлүш ушул эле убакта болуп кетет, 1857 жылы. Ошол кезде сыпайлар же болбосо баягы сарбаздар индиялык жергиликтүү Ост Индия компаниясы Индияны басып алыш үчүн, багындырыш үчүн жергиликтүү ошол раджалар менен биргелешип, алар менен макулдашып, аларга курал менен мындай жашоосуна коркунуч келтирип багындырышат жана алардын аскерлерин жалдап башташат да. Ошол Ост Инд компаниясынын аскерлери башка раджаларга кол сала баштайт. Бир кездерде аларды мындай мыктылатыш үчүн, алардын күч аракетин жогорулатыш үчүн Британия аларга өзгөчө жакшы билим берет. Бүт колонияларда Британия жергиликтүү администрацияны башкарыш үчүн жана аларды тарбиялаш үчүн өзүнүн британиялык билимдерин бере баштайт да, тарата баштайт. Ошондо ал билим тарых окуткандан кийин, ариф билдиргенден кийин, философтордун китептерин окугандан кийин элдердин мээси өтө катуу өнүгөт да. Укуктук система британиялык болгондон кийин, ал укуктук системада демократиялык нерселер болгондон кийин жергиликтүү элдердин аң сезими ачылып туруп, көптөрү ушу улутчул ойго келе башташат да. Бизди көрсө Британия басып алган турбайбы, бизди башкарып аткан турбайбы, биз өзүбүз жапай адам эмеспиз деген, ушул билим алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да. Билим алсак биз да британиялыктардан кем эмес турбайбызбы деп ошо элдер акырындап улутчул сезимдерди ойгото башташат өзүнөн. Биз деген Индия турбайбызбы? Биз деген Могол империясы эмес, биз деген Андр раджанын, Б раджанын өлкөсү эмес, биз деген жалпы индиялык эл турбайбызбы деп сыпайлар ошол британиялыктарга каршы көтөрүлүш жасашат. Ал көтөрүлүш катуу болот, кандуу болот, бирок Британия баары бир башка раджалардын сыпайларын ортого салып атып, алдап атып, мындай башкарып атып, технологиянын күчү менен, ар кандай интрига, дипломатия күчү менен баары бир ушул сыпайлардын баарын басып алат. Ал көтөрүлүштү токтотот. Сыпайларды замбиректерге байлап туруп, аткылап, ушундай ар кандай майда бөлүктөргө бөлүп денелерин, ушундай аябай жаман аларды өлтүрүшөт да, офицерлердин эң баягы децимация деп коет. Ар бир 10-чунун, ар бир ошо баягы улутчул сөздөрдү айтканга, Британия империясына каршы айткандар баары ушинтип өлүм табат. Суданда дагы Британиянын колониясында Махдистерге каршы согуш башталат. Анткени аякта
Махди келди деп, мисалы үчүн ошо Судандын эли каршы мына Британияга каршы согуштарды баштайт. Махдисттерди ошо Машаях, Махди деп, Лисан аль Гаиб деп, Дюна деген кино бар го, ошол жерде ошо так ушундай каршы согушуп, бир нече колониялык компанияларды аткарат Британия ошол жерде. Виктория Индиянын императрицасы болуп жарыяланат сыпайларды тыйгандан кийин 1876-жылы. Анын аркасы менен Мисир, Кипр, Бирма, Түштүк Африкада колонияларды түзүп, Британия империясына алар кошулуп кетишет. Ирландия маселеси дагы эле козголот ушул жылдары, 1870-жылдары. Гладстон тарабынан Ирландия жер реформалар алып кетет. 1881-жылы Гомрол долбоору сунушталат, ошол ирланддыктарга автономия берүү боюнча мындай мыйзам чыгат. Ирланддыктар өзүнчө мамлекет болобуз, өзүбүздүн укугубуз британиялыктардын укуктарындай болот деп ошондой мындай демилге менен чыкканда, лорддор ага каршы добуш берип коет да. Анан ошол боюнча анан ирланддыктар кайра партиялык бөлүнгө, кайра ар кандай каршы чыгууга Британияга иш-аракеттер, курал алууга кайра себепкер болот ушул нерсе. Ошо Британиянын ичинде ушундай тынч эмес болот да. Капталындагы Ирландия аралы, анын ичинде революциянын арты революция, анын ичинде көтөрүлүштөн арты көтөрүлүш болуп улана берет ушул жылдары. Бирок Британияда ошол жылдары мисалы үчүн жакшы мындай мануфактура, жаңы станоктор, ошол сукно тигүүчү станокторду жасай баштайт да. Аябай жакшы мыкты нерселерди, чоң массадагы ушундай өндүрүштөрдү жасай баштайт. Индустриализация, өндүрүштүк ушундай революция аябай күчөйт Британияда. Экономика аябай өзгөрөт өзүнчө. Бул Викториянын доору өнөр жай революциясынын туу чокусу деп айтылат. Темир жолдорду колонияларда, Британияда да сашылышат, фабрикаларды салышат. Фабрикалардан бир киши жасалбаган, бирок 1000 кишинин жумушун жасап койгон буу менен иштеген машиналар менен ишке киришет да. Жабдыктар, станоктор, ошо ар кандай тигүүчү станоктор, штамп жасаган станоктор, темир башка эриткен темирди ушундай ар кандай иштеткен станоктор, асбаптарды жасаган станоктор, ушундай нерселер болуп кеткенден кийин ошол ресурстун аркасынан шаарлар өсө баштайт да. Каерде темир бар болсо, каерде көмүр бар болсо, ошол жерден шаарлар кеңейип, жаңы пайда болуп, ушундай Британия империясы индустриалдык империя болуп аябай байыйт жана жаңы технология, жаңы лыктарды, инновацияларды аябай жарата баштайт да. Ошол Британия, Америка бүгүн инновациянын туу чокусунда болсо, Америкага бүгүн таманына Кытай басып жатса, ошол кезде Британия ушундай эң алдыңкы инновациялык өлкө болгон да. Дүйнөлүк өнөр жай жана соода борборуна айланып кеткен. Бүт логистика британиялык флоттун колунда. Эң жаңы машиналар, эң жаңы жабдыктар, фабрика, заводдор, өндүрүш бүт Британиянын колунда. Анан ушул албетте аябай чоң Британияга артыкчылык берген болчу да. Анан албетте согуштар, империянын соңку окуялары болуп баштайт. Ушул жылдары Англия бул согушуна катышат 1899-1902-жылы. Ошондо Трансвааль жана ошо Кызгылт Республикасы деген мамлекеттер пайда болот. Бүгүн бул Илон Масктын ата бабалары буурлар. Бул деген голланддыктар көчүп келген болчу Африкага. Эртерээк да британиялыктардан ошол жерден жерлерди басып алып, Банту элдеринин жерин басып алып, ошо африкалыктарды. Алардын ушул жерлеринде өзүнүн мамлекеттерин курушкан. Ал мамлекеттер ушул бирөөсү Трансвааль жана Кызгылт Республикасы деп аталат. Кийин Британиядан Родс деген барып алып туруп жер сатып алат да, Родезия деген да өлкө пайда болот. Жалпы ушул бурлар түзгөн мамлекеттердин саны 5ке чейин болот. Ошол мамлекеттерге келип алып, Англия аларды басып алышат. Албетте бул жөндөн жөн эмес, анткени ушул жерде алмаздар табылгандыктан, ошол Кимберли деген ушундай геологияда түшүнүк бар. Кимберли ошо түтүктөрү деп, ошондой бир түтүгү чыгат экен ошол жерде. Алмаздар табылат, алтын табылат, көмүр табылат, аябай көп, темир табылат да. Ушул бүт нерселер
Британияга керек болот жана буурлар болсо буларга каршы чыгып британиялыктарга аябай мыкты согушушат. Алгач жолу ушул партизандык тактиканы буурлар ойлоп табышат. Алгач жолу буурлар снайпердик ишти табышат да, мындай өздөштүрүшөт. Атайын алыска атуучу мылтыктар пайда болот ошол кезде. 1000 метрге чейин, 1,5 миң метрге чейин. Буурлар телескопторду ушул мылтыктарга орнотуп, атканды үйрөнүп, акырында чоң аралыктан британиялык армияны өлтүрө башташат аябай. Укмуштуу эле согушушат да, буурлар тим эле азамат болот, аябай Британиянын сазайын берет. Ошого бир нече жолу жеңилип, Британия аябай жини келишет да. Буурлардын саны аз болгондуктан, бирок британиялык гарнизондор саны чоң болсо да буурлардан жеңилгендиктен жана буурлар атайын ошо британиялыктар кызыл форма кийсе, буурлар ошо жердин өңүн карап, жердин өңүнө окшош камуфляж формаларды жасап, жок болуп кеткендей, мындай жерге жатып алса көрүнбөгөндөй, чөпкө жатып алса көрүнбөгөндөй болуп калып, бири-бириден атып британиялык чоң ушундай күчтөрдү жок кылышат да, өлтүрүшөт. Бул аябай Британиянын кыжырын келтирет. Булар ойлошот да, эмнеге ушундай болуп атат? Биз деген кандай иш-аракеттерди кылышыбыз керек деп, буурларга каршы согуш үчүн булар буурлардан үйрөнө башташат. Алар да ошо телескопторду мылтыктарга орнотушат британдыктар. Ошо буурлардан карап кийими кандай экен, ошондой камуфляжды баягы өздөштүрүп алышат. Теңме-тең согушуш үчүн. Мурун эгерде британиялык армия туруп алып, мындай линия менен ичке чоң кызыл линия менен алдыга басса, ошондой да фильм бар да, ошондой аталыш менен. Жана ошо буурлар ушинтип баарын өлтүргөн, кыргандан кийин булар деген ошондон корко башташат да. Булар деген жерге жата башташат. Жерге жат деген команда Британия армиясына алгачкы жолу ошол жерден пайда болот. Анан жаңгы куралдын катаалдыгын дагы байкашат да. Мисалы үчүн көп мындай заряддуу мылтыктар жөн эле сазайын беришет. Пулеметтордун алгачкы версиялары пайда болот. Британиялыктар буурлар аларды кеңири колдонгондон британиялыктар чоң жоготууларга учурап, ошолорду да өздөштүрөт, пулеметторду өздөштүрөт. Алгачкы жолу буурларды менен жеңе албай аларды кармап алып, алардын үй бүлөлөрүн концентрация лагерге батырып, ачкачылык менен өлтүрүп, ушундай алгачкы жолу Британия дүйнө тарыхында концентрациялык лагерлерди пайда кылдырат да. Ошо мындай зым менен, тикенектүү зым менен тартып, ичине кишилерди киргизип. Ошол нерсе кийин Гитлер ушуну көрөт дагы, колдонот да. Гитлер өзүнүн мемуарларында, кээ бир каттарында жазганда, айтканда, мен деген ушул улутчулдукту, расалык теорияны жана негизи концентрациялык лагерди курууну британиялыктардан үйрөндүм деп. Британиялык колониялык саясаты Гитлерге аябай жагат. Негизи ушу фашисттик идеологиянын башкы нерселери так ушул британиялык саясаттан келип чыгат да. Ошол колонияларда өткөргөн саясатты Гитлер ошо бүт дүйнөгө колдоном деп ушундай алып алат да. Мындайын айтканда, Гитлердин мугалимдери болгон десе болот да. Гитлер өзү мындай окуучу болгон деп эсептесек болот. Анан ошол албетте Англия баары бир саны көп болгондуктан жана буурлдун согуш мыкмасын алгандыктан Кызгылт Республика жана Трансваалды басып алат. Суданда Омдурмандагы салгылашта 1898 жылы Махдистик армиясын талкалайт. Фашот Британиянын үстөмдүгүн орнотот. 1901 жылы Виктория кайтыш болгондон кийин такка анын уулу Эдуард жетинчи отурат да. Ушуну менен Викториянын узун жана Британия үчүн алтын деп эсептелинген заманы бүтүп калат да. Ошо Викториянын заманы ушундай болот да. Ушул жерде балдар, ушундай формалар, ушундай бай адамдар, буржуалар, ушундай токойлор имараттардын ичинде курулган. Колониялык товарлар ар кандай, колониянын алтындары бүт Британияга келет. Колонияларда, мисалы үчүн Британия Африкага киргенде, ошол жерде цивилизациялар болот да, африкалык цивилизациялар. Биз ал жөнүндө аябай аз билебиз. Африкада тим эле королдуктар, хандыктар болот. Ошо цивилизацияларды, кара цивилизациялар, бир күнү мен ошол боюнча да тарых айтып берермин. Ошолордун эң мындай баалуу нерселерин бүт Британияга алып келишет. Мисирден фараондордун калдыктарын, алтындарын, бүт баягы тапкан тирген бүт зергерлерин бүт баарын ушу Британияга алып кетет.
ошо Судандын Манса Мусанын байлыгын, алтындарын, сөлөкөттөрүн бүт алып кетишет Британияга. Ошо мисалы үчүн Непалда табылган баалуулуктарды, Кытайда табылган баалуулуктар бүт Британияга барып туруп, бүгүнкү күнү Британиялык музей эң бай, эң кооз музей. Азыр улут кыймылдар бутка туруп, Британиялык музейдин өзүнүн тарыхый буюмдарын таап, азыр сотко берип атышат Британияга кайтаргыла деп. Колония кезиңер бүттү. Ушунун Виктория кезинде баарын алып кеткенсиңер, тоногонсуңар дейт биздин өлкөлөрдү. Индиянын алтындарын, бриллианттарын баарын кайтаргыла дейт. Кээ бир учурда Британия кайтарып атат, кээ бир учурда унчукпай коюп атат да. Ушундай нерселер болуп атат. Ошол кезде ушул тонолгон да дүйнө. Өндүрүштүк төңкөрүш болуп кеткен. Ошол кезде мисалы үчүн сөз бар да, мисалы үчүн Ирландия менен Шотландияда Англия мындай бир каймана сөзү бар. Мындай лакапы бар. Лакап. Бул койлор адамдарды тирилей жеген деген. Дагы ошол заманга дагы бул нерсе тиешеси бар. Анткени койлордун териси адамдын өмүрүнөн кымбат болуп калган. Фабрикаларда койлордун терисинен сукнолор жасап дүйнө жүзүнө сатышкан. Ошондо бүт бир ошол Шотландия, Ирландия эли, Англиянын баягы жөнөкөй ишкер ишчи мындай катмарлар бүт ушул фабрикаларга киргизилген дагы иштеп баштаган. Ошол жерде пролетарийлер пайда болгон. Баягы Карл Маркс өзүнүн «Капиталын» жазып атканда бул деген Британияны карап жазган жана Британиянын ичиндеги революциясын өткөрөлү, жараталы деген маани менен, ниети менен жазган болчу. Бирок анын иштерин ошол алып кетип Ленин Орусияда аткарып ийди да. Бирок ушул нерсе бүт Британия үчүн болчу. Анткени Британияда эң чоң пролетарий катмарлары пайда болду, фабрика жумушчулары да. Фабриканын ичинен британиялык бүт аябай чоң мындай кыймылдар пайда болгондон кийин, көп фабрикалар өндүргөндөн кийин товарларды лудиттер кыймылы пайда болот. Алар айтат, ошол фабрикалар бизди жумушсуз калтырды деп. Бул деген колго бирден ар кандай буюмдарды жасаган адамдар болчу да, лудиттер. Кадимкидей усталар болчу. Ошол усталар өтө жини келет да, биз эмне жумушсуз калабызбы? Фабрикалык машиналар ушул бизди жумушсуз калтырып атат деп, ушул фабрикаларды бүт машиналар талкалашат барып туруп. Шаар ичинде революция болуп кетип, жумушчулар ошо усталар чыгып алып, бүт могу станокторду талкалаганга жетишет да. Лудиттер ушу аябай каршы чыгышат ушул өндүрүштүк революцияга. Прогресске, инновацияга каршы чыгышат да. Эскиче өндүрөлү, эмесе биз жумушсуз калабыз, нансыз калабыз деп аябай жаман ушул фабрикаларга каршы чыгат. Бирок лудиттердин кыймылы аскери күчү менен тыйылып, акырында баары бир лудиттер жеңилет. Кайра эле фабрика, заводдор өсө баштайт да Британияда. Британиялык сукно ушундай чыга баштайт. Бүт дүйнө жүзүнө стандарт болуп калат. Бүт дүйнө жүзүндө костюмдар ушул сукнодон жасалат да, эми-кичекте. Койлор элди жеди деген ушул сөз ошондон келип чыгат да. Прогрессти токтото алышкан жок. Баары бир ушундай машинелерди, механизмдерди, станокторду жайылтышат британиялыктар. Анан ал аскер технологиянын туу чокусу америкалык инженерлер ошо Америкада Англиялык революцияны көрүп, Англиялык инновацияларды киргизип Америкадан, Америка Англиядан аша баштайт дагы. Ошол жерден тигүүчү станокту карап алып, Хайрам Максим эмне үчүн тигүүчү станокту биз деген пулеметко, мисалы үчүн замбирекке же мылтыкка колдоно албайбыз деп, кадимкидей тигүүчү станоктун алдыга, артка жылган ушундай механизмдерин мылтыктын ичине батырат да. Ошентип алгачкы Максим пулемету пайда болот. Максим пулемету Британияга өтө жагып, Америка Кошмо Штаттардан өкмөт албай коюп, Британия ошо Максим пулеметту алгач бул баягы патентин бекитип өкмөткө сунуш кылганда айтышат, биз деген гумандык эмес куралды албайбыз. Бул деген гумандык эмес курал. Биз деген ушуга тыюу салабыз дегенден кийин Хайрам Максим дүйнө жүзүн баарын кыдырат. Европа мамлекеттери аны жакшы кутузуп алышат. Анын ичинен Британия жана ушул пулеметторду аябай пайдалуу аспап экенин таап, ушу колдоно башташат Британия. Ушуну менен анан Британия дүйнө жүзүн багындыра баштайт. Мисалы үчүн ошол Хиллер Беллок деген бар да. Эмнеге Англия дүйнө жүзүн басты деп суроо беришсе, Хиллер Беллок жооп берет да. Ар бир суроого так бир гана жооп. Бизде бар Максим, аларда болсо жок. Бул деген. На каждый вопрос есть четкий ответ. У нас есть Максим, у них его нет. Хиллер Беллок ошол армияга кызмат өтөп келген. Англисчеси whatever happens we have got the Maxim gun and they have not деген сөз да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген
Британия колониялык иштерде кичинекей Максимде менен куралданган күчтөр килейген баягы ар кайсы дүйнө жүзүнүн армиялары, элдеринин армиясын биздин ата бабалар сыяктуу баягы кылыч найза көтөргөн ошо бир эле Максим менен куралданган взвод 10 кишиден турган миңдеген кишилерди кыркып койчу да Максимден баягы атыш менен. Ушинтип пулемет мурунку империяларга, мурунку кылыч найза жаа менен куралданган империялардын бүтүшүн алып келет да, түгөнүшүн алып келет. Ушинтип Англия көптөгөн элдерди басып алат дүйнө жүзүндө. Бирок кээ бир элдер аябай катуу туруштук берет. Мисалы үчүн Непалдагы гуркалар, алардан бир нече жолу Англия жеңилип, алардын эрдигинен кадимкидей бычак менен, кукри менен согушкандыктан аларды армияга алышат. Дагы ошондой эле зулустар, мисалы үчүн англиялыктарга канчалык англиялыктар катаал курал колдонбосо дагы баары бир аларга каршы чыгып, ошо ар кайсы баягы найза кылычтарды колдонуп жана тактиканы колдонуп, Чака деген зулустардын ханы акырында Британия ошол зулустардан бир нече жолу согушуп жеңилет, бирок акырында жеңет да жаңы технология менен. Бирок зулустар мындай азаматтар да, көп жолу британиялыктардын канын ичишет жакшы эле Африкада. Анан Британия албетте Кытайга кол сала баштайт да. Кытайга кол салып, жаңы мылтыктар менен Бердан мылтыгы, мисалы үчүн Бейкер мылтыгы жана ошо Максим пулеметтору менен келип, британиялыктар ошо Кытайды багындырат. Кытайды аябай апийим согуштар болот. Бир нече апийим согуштар болуп өтөт. Британиялыктар мисалы үчүн соода кылабыз деп келет. Кытайлар соодага уруксат бербейбиз дейт. Анан британиялыктар күч менен басат Кытайларды жана соодасын Гонконгду басып алат. 99 жылга арендага бересиңер деп күчкө салып. Жакында эле беришти. 97-жылы эле ошол тапшырышты да Кытайга кайра ошол Гонконгду. Анан ушул соода кыласыңар деп соодага мажбурлап, анан кытайлар көп экен, буларды бир бала кылыш керек деп булар Индияда апийим көп өстүрүлөт. Индиядагы апийимди алып келип туруп Кытайга сата баштайт да. Афганистанда, Индияда болуп аткан апийимди. Ошо кытайларды аябай катуу апийимди баягы мажбурлап сатып алууну, кытайлар акырында апийимди көп тартып, аябай алсыз эл болуп калат да, эркектери тим эле алсыз болуп калат. Бул нерсе Кытайды европалыктарга ачып берет да, апийимди тарттырып, жаңы технология колдонуп, акырында бир нече жолу 5тен ашык ошо европалык армиялар Кытайды толугу менен басып алат. Ошол жылдарды Кытай мисалы үчүн бүгүн 100 жыл басынтуу 100 жылы деп, Кытай элинин басмырлоо 100 жылдыгы деп эстейт да. Анан Европага эмчекти өчүшү үчүн, анан Европадан биз өчүбүздү алабыз деп эмчекти жүрүшөт да кытайлар. Ошол кезде дагы Америкада Эрнан Кортес мисалы үчүн ошо Түштүк Америкага келет, Түштүк Америкалык цивилизацияларды кырат, багындырат. Түштүк Америкада жаңы мамлекеттер пайда болот. Испания, индейстер аралаш жана Латин Америка деп аталып калат да ошол кезде. Ушул кезде индиялыктар мисалы үчүн пулеметторду пилдерге орнотуп, Индиядагы Галинга жана башка элдери, Дравидтер элдери, кээ бир баягы учурларда раджалар каршы чыкса, Британияга көтөрүлүш чыгарса, сыпайлар көтөрүлүшүнөн кийин, ошентип пилдерге пулемет орнотуп, пилдерди танкка айлантат да, кырып турат жергиликтүү элдерди. Сыпайлардын ошол сыяктуу кармагандай жергиликтүү ошо Британияга каршы чыккан элдерди анан алар соттоп, ушундай жок кылышат. Сандакан деген ошо ар кандай дагы бир нече баатырлары бар да, Арджун, раджалар, ар кайсы индиялык ошо каршы чыккан, бирок Британияга утулган. Ушундай нерсе болот. Кырым согушта британиялык аскерлер дагы кагылышат да, ошо орустар менен, Орус империясы менен да бир нече жолу кагылышуулар болуп кетет. Борбор Азияга да Афганистанга киришет да британиялыктар. Афганистанда чоң оюнду башташат. Афганистан ошо Борбор Азия басына элек, аякта ар кандай ошо Самарканд, Бухара сыяктуу хандыктар эмгичекти турат. Аякта Кокон хандыгы турат, аякта баягы Түркистан аймагы турат. Ушунун баарын басып алабыз деп Британия ошо чоң чабуулду баштайт, чоң оюнду баштайт. Анан Орус империясы менен жарышат. Ким биринчи Борбор Азияны басып алат деп. Британия Афганистанга келет дагы басып алат Афганистанды, бирок
бийликти көпкө кармай албай калат, анткени Ооганстанда эли бир нече жолу каршылык көрсөтүп атып, жана андан сырткары британиялыктарга каршы Орус империясынын атайын агенттери ошо жергиликтүү калкка курал берип, аларды буруп атып, акырындап баары бир Афганстандан жакшы мындай иш кыла албай калышат да. Ошондо британиялыктар бүт жерде согушуп жүрүшөт. Бурлар менен согушуунун сүрөтү бул. Бурлар ушинтип британиялыктар менен катуу согушкан. Бул болсо Вайтанга келишими, британиялыктар Жаңы Зеландияны басып алат ушул жылдары. Аякта бир нече жолу ушу маорилерден жеңилип, маорилер голланддыктардан, португалдыктардан мылтыктарды сатып алып, мылтыктарды колдонгону өздөштүрүп, британиялыктардын сазайын бере башташат да. Ошо британиялыктар баса албай калат. Башка элдерди басканда, Африка элдерин басып кул кылгандай, ошо маорилерди баса албай калат. Маорилер үйрөнөт кантип согушуш керек экенин. Маорилер тактайларды колдонот да, баягы окту токтотуш үчүн жана өзүлөрү мылтык колдонот, мыкты колдонот. Мылтыктарды ушунчалык мыкты колдонгондон кийин маорилер Мариори элдерин кырышат, өзүнүн ички империясын куруп туруп, маорилер ошо британдыктардын өтө көп жолу кырып салат да. Анан британдыктар акырында келип туруп, биз силерди тең адам катары көрөбүз, келгиле Вайтанги келишимин түзөбүз, чогуу иштейли деп, кайра ушу жаңы зеланддыктарга тең укук берет да, ошол зеланддыктардын өзүнүн жеринде. Ушундай болуп калат. Ушул кезде алгачкы баягы британиялык окумуштуулар Гринвич меридианын, бул деген нөл меридиан деп ушу орнотушат, Гринвич шаарынын аталышы боюнча. Жана бүт дүйнөнү кезгенден кийин дүйнө шар экенин түшүнөт. Дүйнөнү окумуштуулары британиялыктар ошо бүт мындай барып ченейт да, канча градус, канча узундук, долгота, жыштык, шырата, ушу бүт баарын карап туруп, баягы кенендиктерди эсептеп карап, глобусту тартышат. Азыркы ушу сиз көрүп аткан геохрондун картасында ар бир кызыл мындай аймак, ар бир кызыл нерселер бул Британия да. Британия империясы ушундай бүт меридианды, бүт экваторду куурчап алат дагы. Анын расмий түрдө ошол күндөрү эч качан күнү батпаган хан падышалык каганат деп аталып калат да. Дал ушул убактарда, дал ушул мезгилде. Ушинтип Британия бүт дүйнө жүзүндөгү эң чоң империя катары отурукташып калат. Чыңгыз хандын империясынан да ашат узундугу боюнча жана туурасы боюнча, жана жалпы аянты боюнча, суу аянты боюнча тарыхтагы кандай гана империя болсо ошонун баарын ашат. Бүт ошо басып алган өлкөлөрдө британдык укукту, британдык мектептерди куруп, технологияларды, инновацияларды тарата баштайт. Бирок кээ бир өлкөлөрдө, мисалы үчүн, ал нерсе жакшы жем берсе, кээ бир өлкөлөрдө таза элин, жергиликтүү элин кырып салат. Мисалы үчүн Тасманияны кырып салат да, элин таза кырып салат. Ошондой болуп калат. Анан акырында 1920-жылга Австралияны толугу басып алат. Жаңы Зеландияны Вайтанги келишими менен каратат өзүнө. Гаяна, британиялык Багама аралдарын, ушу бүт баягы Канаданын толугу менен территориясын, Альберта жана башкаларын. Ошо Шри-Ланка, Индия, Афганистан, Кытайдын кескин бөлүктөрүн Тибетке чейин, ошо Индокитай, бул Вьетнам, баягы Камбоджаларды, ушу франциялык колонияларды, кийин Франция ошол жерден колонияларын кайра калыбына келтирет. Ошо Газа, Палестина, Судан, ошо Араб Эмираттарынын жерлерин, Иордан жерлерин, Осмон каганатынын жерлерин да, Сауд Аравиясынын кескин бөлүгүн, Йеменди, ошо мисалы үчүн кээ бир баягы Уганданы, Кенияны, Тангаика, ошол бүт баягы Түштүк Африканын жарымын, Түштүк Африканын керек болсо баардыгын акырында, ушул Конго, Сьерра Леоне, ошо Гамбияны толугу менен басып алат да. Ошо Соломон аралдарын, Пасха аралдарын, Жаңы Зеландия, Тасмания, ушу Индонезиянын, Филиппиндин кескин аралдарын, Кытайда Гонконгту ушу толугу менен ушу Кытай жерлерин мындай 30%, 20%-на чейин
Улуу Британия басып алат да. Улуу Британия мына картадагы кызыл турган тактар бул так ошол Британиянын жерлери. Ушундай нерсе болот. 1920-да бул эң чоң дүйнөдөгү тарыхтагы жер шарындагы тарыхтагы империя болуп калат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө 4 миллиард адамдан ашык, бул 8 миллиардтан жарымы англис тилинде сүйлөшөт да. Ошон үчүн англис ошо маданияты дүйнө жүзүнө тарап кеткен. Ошон үчүн англис этикети дүйнө жүзүнө тарап кеткен. Англис этикасы бүт баары дүйнө жүзүндө азыр ушундай кабыл алынган да. Ушундай нерселерге жетишкен бул британдыктар. Ошол кезде Осман империясын кулатыш үчүн, мисалы үчүн, Лоуренс Аравийский дегенди колдонушкан. Эми бул жөнүндө эмки жолу айтып берем. Лоуренс Аравийский кантип ушу Палестинаны түзгөн, кантип Бириккен Араб Эмираттарын, Саудиттерди бийликке келтирген, кантип Осман империясынын жерлерин тарттырып алган, ушу боюнча сүйлөшөбүз да. Ал эмки бөлүктө болот. Бул 5-чи бөлүк болсо, ал 6-чы бөлүккө көчөт. Анда эмесе ушуну менен бүтүрөлү. Колдонулган булактар ушул. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына таштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души.